Чыгыш дарылоо калоосу менен эчендеген адамдардын ден соолугун чыңоого көмөгүн көрсөтүп келген 32 жаштагы Бакыт Шайбек уулунун төшөктөн тура албай калганына 1 айдын жүзү болду. Апрель айынын 28-inde башы катооруп эс учун жоготуп кулап түшкөн. Дарыгерлер текшергенде башынын терең жеринде шишик бар экени жана тамырлары жарылып, кан уюй баштаганы аныкталган. Кан тамырлардын чырмалышынан анан уштары ичкерип кеткенинен биздин түшүнүк боюнча да доктурлардын айтуусу боюнча ошол кан тамырлардын жоон жагынан келген кан ичке жагынан өтө албай үч жеринен жарылып кетиптир. Ошондон мээсине кан таап анан ал чырмалышкан жери да терең жерде жатат экен. Республикалык оорукананын неврология бөлүмүндө 10 күн дарыланып чыкса да, уулунун ден соолугунда жылыш болбой, аргасыз жеке клиникага жаткырууга мажбур болушкан. 20 күндөн бери жанынан жылбай апасы атасы келини болуп үчөөлөп кароодо. Кайгыга баткан эне балаңдын ооруганын көргөндөн өткөн азап жок деп кейит. Эртең менен кетем, кечинде келем, келинчеги жатат. Ушундай бо жерин кармап, ушундай эми силерге сезбейт да бу тамырдын согушун. Ужас эле, мынтип кармайм. Учурда жумушсуз ата эне уулунун операциясына каражат таппай айласы кетүүдө. Чет өлкөдө операция кылуу үчүн бери дегенде эле $25.000 керек болуп жатат. Айыгып кетүүсүнө кайрымдуу мекендештерибизде кош көңүл болбойт деген үмүттөр бар. Бакыт Шайбеков геморрагический инсульт деген ооруга чалдыгып калган. Бул аябай оор оору экен. Ошого биз элден жардам сурайт элек. Кайдыгер карабаган элдерден жардам колун сунуп коюңуздар. Бакыт 4 туугандын улуусу, кичинесинен мыкты окуп эмгекчил болууга көнгөн. Оорусу кыйнаганга чейин 1 мүнөттө бош отурбай жөндөмдүү чебер колу менен жөнөкөй элдерден тартып, атактуу адамдарга чейин пайдасын тийгизген. Кылган жакшылыгын унутпаган тааныштары Бакыттын абалынан байма-бай кабар алып, жана батасын берип жаткандарга ыраазылыгын билдирет ата эне. Кичинекей 4 жаштагы наристенин мээсин операция кылуу үчүн $10.000 акча каражаты керек болуп жаткандыгын өткөн жолку көрсөтүүбүздө маалымдаганбыз. 2 аптада Элим Барсыңбы кайрымдуулук фондунун көмөгү менен боорукер мекендештерибизден 28.000ден ашык акча каражаты чогулуп, кыздын апасына берилди. Кайрымдуулукка кол кабыш кылган бардык мекендештерибизге чоң ыраазычылык билдиребиз жана ушул бизге жөнөткөн кайрымдуулук акчаларыңыздарды өз ээсине өткөрүп берели. Ден соолугу начар, жардамга муктаж жарандарыбызга кайрымдуу болуп, кол сунуп жардам берели. Ал үчүн Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду тарабынан ачылган эл сом капчык аркылуу 0772 00 2015 номуру аркылуу акча каражаты мүмкүнчүлүгүңүздөргө жараша которсоңуздар болот. Касиеттүү Рамазан айында кайрымдуулук кылууну унутпаңыздар. Кыял Шаршеева, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.